Андан кийинкиси as-safar bila mahramin aw zawjin. Сапарга чыгуу. Кээде Бишкекке кетип калышат биздикилер, кээде башка жака кетип калат. Кээ бир хадистерде 3 күнчүлүк, кээ бир хадистерде 2 күнчүлүк, кээ бир хадистерде 1 күнчүлүк деп келет. Анан ошого алымда талаша беришет. Бирок чындыгында сапар деп айтыла турган болсо эле аял киши жалгыз чыкканга такыр болбойт. Ал нерсе тыюу салынат. Кээ бир адамдар бар, ажыга чейин кетип калат. Бишкектеги чоң шейхабыз бар эле. Bir gün menden surap ajıga ketip atабыз, намахрам барсак болобу эл менен. Шафи мазхаб ушундай falan tükün экен деп ушундай бир нерсе айтты. Анан мен айттым, жок болбойт аларга деп айттым. Анан калышкан. Ажыга барып аялдарга сабак айтты, жана экөө астында отурат. Силер эмне кылып жүрөсүңөр? Биз ажыга келдик. Ошентип ажыга дагы махрам менен баруу милдеттүү кылган. Ханафи мазхаб ушуну бизден талап кылат, жана туурасы мына ушул. Шафи мазхабтагы жанагы аялдар менен чогуу барса falan tükün дегенге ага жол издеп убара болгонун кереги жок, урматтуу бир тууганым. Күнөөкөр онда сооп таам деп күнөөкөр болуп калыш коркунучу. Биздегилер ушундай Шафи мазхаб ушундай экен деп эле кете беришет. Сауд Арабиясы 55 жашка чейин боло берет дегени жанагы посольстводон келген кат, ага биз маани бербейбиз. Ал укуктуу, ал деген бүтүндөй дүйнөгө бирдей кетет дагы Шафи мазхабын кармангандарга каршы чыгып калбасын деген сөз. Биз болсо 90га чыккан апалар болсо дагы сөзсүз түрдө махрам менен барсын деп айтабыз. Урматтуу бир туугандарым, ошондуктан бул сапар деп айтылган жердин бардыгына жөн эле чыга бергенге болбойт. Сөзсүз түрдө жанында махрам болуш керек. Шариятыбыз бул нерсеге толук түрдө бизге, урматтуу бир туугандарым, тыюу салган. Кээ бир алымдар айтат, азыр самолет болуп калды, оңой адамдар көп болуп калды, ошондуктан самолет уча берсе боло берет деп. Ал эмес, Саудиянын алымдар кеңешинин кээ бир мүчөлөр айткан нерсеси дагы. Эми бул өтө зарыл болуп калды, ден соолукка керектүү болуп калды, башка бир нерсе операция болуш керек, Кудай сактасын. Ушул сыяктуу болуп калган учурда, айла жок болуп калган учурда ага макул деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал-асл эреже дайыма эмне махрам менен чыгыш керек. Шариятты карманын өзүндө Кудай тарап дүйнө акыреттин бактылуулугун коюп койгон. Андан кийинки маселе ал-гулу фи зина. Жасанууда өтө чектен чыгып кетүү маселеси. Кээде хижаб кийгендерибиз, жолу кийгендерибиз деле көчөдө сааттары, андан башка бир нерселери, мончоктору, алардын кийинде буттары, бутундагы жанагы туфлисиндеги мончоктору, алардын жолуктарындагы мончоктору, анан жанагы астында аткан сумкалары, мисалы үчүн ошолордун саттарынын бардыгы мени кара карабасаң болбойт деп айтып турган вызывающий ушундай бир кийимдерди кийип алгандарыбыз бар. Ал эмес, кээ бирлерибиз ушундай көйнөктөрдү кийип алат, гүлдөрдүн ар бири мени кара дейт. Bir artist çıkıp vurdadı, bir göynök giyip alıp, eldin bardı oşonda göynök giyip aldı, köçödögülөр oşonu karayıp durgan bolup kaldı. Oşonda giyimlerdi burap durgan öň tüstör dagı tıyıu sal. Şariat ayal zatına söz türdө muno tüs giysin degen jok. Muno tüs giysin degen jeri jok, urmаттуу bир. Ал эмес, кара дагы милдеттүү шарт эмес. Бин базы өзү Саудия муфти айтат, аялдарга кара шарт эмес сөз түрдө. Болгону үрф адат болгон. Иран аялдар араб дүйнөсүндө кара кийген, болбосо бардык түстөгүлөр. Бирок ошол түстөгүлөр ошол жерде адамдарды эмне чакырып өзүнүн көңүлүн бурбай турган болгондо гана ордуна келет, болбосо адамдар күнөөкөр болуп калыш ыктымалы бар. Андан сырткары чач улаган, тиштерин оңдоткон, каштарын терген, андан сырткары урматтуу бир тууганым өңүн өзгөрткөн, операция кылып оозун мурдун өзгөрткөн, ушулардын бардыгы шарият боюнча туура эмес. Бирок кээде мисалы үчүн манжаларынын бир ашча болуп калышы мүмкүн, же бетинде төрөлгөндө нишан болуп төрөлүп калышы мүмкүн, же ушуга окшогон мисалы үчүн адамдар көргөндө андай бир айта турган деңгээлде бети жүзүндө башка бир нерсе ашча болуп калса, аны алдырганга шарият уруксат берет. Бирок нормальный болуп турган өңү башында эле мындан дагы жакшыраак кылам деп туруп өзгөртүп тиктире турган болсо, ошол нерсеге шарият таптагыр тыюу салат. Азыр мисалы үчүн жанагыда өткөндө бирөө сурайтты, жанагыдай инде кал, жасалма кал коет экен. Атын тутам эмне деп айтканда. Каштарды ушундай кылып коет. Bir 10 жылга чейин, 3 жылга чейин кетпей жүрө берет. Ошого дарат өтө берет дарат катарында. Бирок ошентип койгону таптакыр туура эмес. Анткени ал денеге сиңдирилип койгон, боек сиңдирип коет да. Ага дарат өтө берет десек, анда ошону бирөөлөр боло берет деп алыптыр. Боло бербейт эмес, ал күнөө арам нерсе. Бирок ошондой кылып алган болсо, эмне кашын алып ыргыта бериш керек эми. Өткөн убакта кылган ага дарат жүрө берет, бирок ошондой кылганчы күнөөкөр. Кээ бир адамдарга тамеки дарат бузбайт десең, тамеки тастасаң боло берет деп түшүнүп алат да. Ошол сыяктуу боло берет эмес, урматтуу бир тууганым, шарият тыюу салат. Ал нерсе арам, бирок ошондой болуп калган болсо, анда эмне дарат жүрөт. Көп карындаштарыбыз хидаятка эми келет, бирок ошого чейин каштарын тердирип алган, каштарын жанагыдай эмени койду, татуажды койдуруп алган. Эмне кылыш керек алар десек, сен тарат ала бер жүрөт. Иншалла, алхамдулилла, болгону тырмакка койгон лактарды гана кетириш керек, тарат алганга калган нерсеге жүрөт. Бирок жүрөт деген ошондой кылсаң боло берет деген маселе эмес.
Çaçты улатып парик кийип алган. Кээ бирөөлөр айтат, ошол аялдар көчөгө чыкканда дейт, чачын көрсөтпө, чачтын үстүнөн парик кийип алган болсо, анан мойнуна шарф ороп алса, ошондо хижап желбак болуп калабы деп айтат. Жок, андай эмес. Андай кылган таптакыр туура эмес. Ал эмес, турмушка чыгып аткан учурда дагы күйөөсүнө дагы сулуу болуп көрүнүш үчүн ошол чачын эмне парик менен кийгенге шариятыбыз урматтуу бир турган тыюу салган. Бирок аял заты чачын кадимкидей химияга берсе, мисалы үчүн, же болбосо чачын далысынан жогору эмес кылып кыскарткан болсо, же болбосо чачы өтө калың болсо суюлткан болсо, же болбосо көкүлдөрүн башка жерден кыскартып башка жагына тийбей турган болсо, ага шарият уруксат берет. Эгер ошол нерсени күйөөсү урматтуу бир туугандар каалап макулдей турган болсо.